Көп учурларда адамдар өзүнүн туугандарына, жакындарына, досторуна, тааныштарына карыз акча берип кайра ала албай калышат. Кантип кайра алсам, жаман көрүнүп калам, мамилебиз бузулуп калат деп баштары катыйт. Ошондой болбош үчүн 3 вариант бар. Биринчи, башынан эле жок дейсиңер. Карызга бере албайм, акчам жок, же кандайдыр башка шылтоо табасыңарбы, бирок карызга акча бербейсиңер. Экинчиси, баардык документтерди туура түзүп, туура карызга бересиңер. Кийин анан ошол кагаздарды далил катары көрсөтүп, алардын артынан анан кайра акча алганга мүмкүн болгонго. Үчүнчү вариант, канча жоготконго даярсыңар, ошончо бересиңер. Кийин ошол 10 000 сом берсеңер, ошол 10 000ди башы көзүнө садака деп көз жума тургандай акча берсеңер болот. Демек, биринчиси бербейсиңер, экинчиси туура шарттар менен документ түзүп туруп бересиңер, же үчүнчүсү көзүңөрдү жумуп коясыңар. Канча жоготконго даярсыңар, анан ошончо гана бересиңер. Мамилени эң биринчи акча бузат. Ошон үчүн сак болгула жана этият болгула.